Саламатсыңарбы балдар? Биринчи класста кыргыз тили сабагын өтөбүз. Маанайыңар кандай балдар? Жакшы. Менин да маанайым жакшы. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайлы. Бардыңар китеп, дептер, калем сабыңарды алып, даярдагыла. Сабагыбыз табышмактар дүйнөсү менен башталат. Мен силерге бир нече табышмактарды окуп берейин. Силер балдар табышмактарды туура табууга аракет жасагыла. Сулуу куйрук жалы бар, сүтү абдан дармал. Эр жигиттин канаты эмне деген жаны бар? Кана балдар, тапкылачы. Бул кайсы жаны бар? Туура балдар. Бул ат. Абдан бийик бою бар, айры өркөч жуну бар. Ачка чыдайт 40 күнү. Айткылачы, кайсы мал? Бул кайсы жаны бар эле балдар? Ойлонобуз. Туура жооп бердиңер балдар. Булар төө. Көп жуунат, бирок сууну жаман көрөт. Бул кайсы жаны бар балдар? Туура жооп бердиңер балдар. Бул мышык. Жайында боз, кышында ак. Бул кайсы жаны бар эле балдар? Ойлонуп жооп беребиз. Туура жооп бердиңер балдар. Бул коён. Демек балдар, бүгүнкү өтүлүүчү темабыз кандай аталат? Айткылачы балдар. Ооба балдар. Бүгүнкү өтүлүүчү темабыз менин сүйүктүү жаныбарым. Сабагыбыздын максаты балдар. Бүгүнкү сабакта силер жаныбарлардын түрлөрү боюнча маалымат аласыңар. Тема аркылуу сүйлөө кебиңер өсөт. Таза, сулуу жазууга көнүгөсүңөр. Эске сактооңор, кабыл алууңар калыптанат. Жаныбарларды коргоого жана аларды сүйө билүүгө тарбияланасыңар. Анда эмесе балдар, китебиңердин 60 бетин ачып, 1 көнүгүүдө берилген текстти окуйбуз. Текстти мен окуп берейин, силер көңүл коюп угуп тургула балдар. Менин 2 итим бар. Алар Борсолой жана Кумайык. Алар үйдү кайтарат. Мен Борсолой жана Кумайык менен ойнойм. Аларга тамак берем, багам. Бул менин атым. Ал абдан акылдуу. Мен ат мингенди жакшы көрөм. Атыма чөп, суу берем. Балдар, окулган текстке карата суроо берейин. Силер жооп берүүгө аракет жасагыла. Биринчи суроо. Сенин кандай жаныбарың бар? Кана ойлонобуз балдар. Текстте кандай жаныбарлар айтылды эле? Менин 2 итим бар. Туура балдар. Текстте 2 жаныбар айтылгандыктан менин атым бар деп жооп берген балдар дагы туура жооп берген болосуңар балдар. Кийинки суроо. Сен аны кантип багасың? Ойлонобуз балдар. Туура балдар. Аларга тамак берем, багам. Туура жооп бердиңер. Эгерде балдар менин атым бар деп
биринчи суроого жооп берсеңер, анда атыма чөп, суу берем деп жооп бергениңер туура болот. Эми балдар, дептерибизди ачып, калем сабыбызды даярдайбыз. Сөздүктөр менен иштөө. Биринчи мени менен биргеликте кайталагыла. Ат, ат. Ит, ит. Мышык, мышык. Төө, төө. Коён, коён. Мына ушул сөздүктөрдү дептерибизге жазабыз. Таза, сулуу жазууга аракеттенебиз балдар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты балдар. Үйгө тапшырма. Сүйүктүү жаныбарыңдын сүрөтүн тарт. Өзүң каалаган, жакшы көргөн, сүйгөн жаныбарыңдын сүрөтүн тарткыла балдар. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта болгула балдар.